Ассаламу алейкум туғандар. Өзүбүздүн офисибизде косметик ремонт кылып атабыз. Азыр силерге кыска түшүндүрөйүн. Обычный подмаяк шубак болгондон кийин анын үстүнөн 2 слой ротбанк тартылат, анан 2 слой шпаклевка тартылат. Анан шукурка болот, анан кийин краска берилет. Ошондо 4 слой болот. Ротбанк, шпаклевка общий. Шукурка болуп туруп, анан кийин краска берилет. Биз серий яркий цветтеги красканы тандадык. Мындай. Азыр бул суу курга элек, курганы да кичине яркий болуп ачылат. Уштугандар, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кыласыздар. Биринчи звонок кылып туруп, сен аны тактап туруп, биринчи слой канча тартылат, шубак канчадан болот депчи, полду, потолокту. Анан манашар иште керегине 1000 сомго турасыздар консультацияга. Ал силерге 2000 сом. Биз барып көрүп, санап бергенден кийин бабаш алганда сиздин заказыңызды алган болобуз. Бабашы бергенден кийин минимум 2 ай, узагы менен 3 айда ишиңиздерди баштайсыз. Себептени бизде очередь. Срочно дегендерге сразу айтып коеюн, кечиресиздер. Заказыңызды ала албайбыз. Анан кийин 3 комнат үйүм канча сом менен бүтөт, 4 комнат үйүм канча сом менен бүтөт дегендерге принципиально жооп бере албайбыз. Себеп дегенде дуалды көрбөй туруп, пол кандай материалдан болот, потолок кандай материалдан болот, ошону көрбөй туруп, мынанча деп санап бере албайбыз. Себеп дегенде акыркы 5 жылда только стеналар краска болуп калды, мисалы. Краска. Мен да ушуну сунуш кылам, краска кылыш керек. Потолокту гипсокартон кылыш керек. Уштугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, сырлар болсо беребиз. Кудай кааласа офисибиз бир жумада бүтөт. Бул жерде проект чыябыз жана башка биз менен кызматташам дегендер менен сүйлөшүп, переговорлор полный ушу жерде болот. Кудай кааласа, Кудай буйруса.